Салам достор. Дүниелік жаңалықтар менен тааныштырмакчыбыз. Япония мамлекетинин окумуштуулары адам канынын жасалма түрүн ойлоп табышты. Окумуштуу Хироми Сакайдын айтымында бул жасалмагандан өзгөчөлүгү адамда кандын кандай группасы болбосун донордук милдетти аткара алат. Ал эми жасалма интеллект же болбосо роботтор адамды шантаж кылып баштады деп билдиришти кытайлык окумуштуулар. Бул тармак боюнча Кытайдын алдыңкы окумуштуусу Эндрю Яо жасалма интеллекттер бизди алдап башташты деди. Америка менен бул тармак боюнча тең жарышып бараткан Кытай окумуштуулары же сүйүнөрүн, же күйүнөрүн билбей турушат. Мындан тышкары кытайлык окумуштуулар тыңчы чиркейлерди, дрондорду ойлоп табышты. Кадимки смартфон телефондон башкарылган чиркей дрондор ойлогондон арбын видео маалымат чогулта алышат. Кытай ошондой эле Казакстан аркылуу Европага Россияны кыйгап өткөн темир жол салышты. Келечекте дагы 2 жол салуу пландары бар. Associated Press агенттиги маалымдагандай, Израилдин Ливанды аткылоосунан улам 1 аял өлүп, 21 адам жарадар болгон. Жакынкы чыгыштагы тынчтык келишимден кийин Хезболланы аткыладык деген Израилдин бул кадамы бардыгын ойго салгандай. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Израилдин жакынкы чыгыштагы мындай ээн баштыгы дүйнөлүк аламатка алып келерин эскертти. Беньямин Нетаньяхунун кыймыл аракетин Гитлердин ишмердигине салыштырган Эрдоган кичинекей эле учкундан от чыгып кетип, ааламга аламат алып келген 2 дүйнөлүк согушту эсине салды. Улам жаңы ката кетирип жаткан Нетаньяхуну тыя албай жаткан эл аралык коомчулуктун чечкинсиздигин дагы айыптады. Иран бийлиги тарабынан Иранда жашаган еврей улутундагы жарандар куугунтукка алынды. Дин өкүлдөрү, ар кандай кызматтагы адамдар Израилге маалымат берип, тынччылык кылгансыңар деген айып менен камакка алынышкан. Ирандын аймагында расмий 9000 еврей катталган. НАТОнун мүчөсү Эстония өз аймагына ядролук курал алып жүрүүгө ылайыкташкан F-35 моделиндеги истребительдерден турган америкалык авиабазаны коюу сунушу менен чыкты. Англия мамлекетинде мындай учактардын 185 заказ кылып, алгачкы 15 жайгашып бүткөн. Европарламент Россия менен чек арасын жабууга Финляндияга дагы уруксат берди. АКШ Ирандын ядролук курал чыгаруу идеясынан баш тартса, $30 миллиард берүүгө убада кылды. Таң калыштуусу, эгерде Иран макул болсо, бул каражатты араб өлкөлөрүнөн алат. Тынчтык багытындагы атом жолун тандаса, АКШ Иранга буга чейин салынып турган бир катар санкцияларды алып саларын жана дүйнөлүк банктарда тоңдурулуп турган Ирандын $6 миллиард кайтарарын билдирди. Украинада 25 жашка толгон айымдарды аскердик каттоого алуу жарыясы коомчулукту чоң талкуу жаратты. Андай болсо, Европада миллиондорду чачып, чалчактап жашап жүргөн аялы Елена Зеленскаяны жана миллиондорду чачып